Gülceyna Nazdanıp suyum diye ayttın mı? Gülceyna Mahırga bir deme taptın mı? Gülceyna Suyumda başımda çaktın mı? O kızganıp da жүрөмүn canım. Canım dev alganım Bolsunbek Suyumdu arnadım düşüncü. Bolsunbek Sen menin suyumsun üçüncü. Жүректен açkıçın açtın mı? Eh suyum mahabat, mahabat, Çın ele sen beni taptın mı? mahabat. Akırı bildin bir barkındı Seni taptım mı? Mahabat Toyuma çakıram kalkındı. Sen mağa gözüңdü süzdün da. Bolsunbek Men anan cibimdi üzdüm da. Bolsunbek 30'dan aşkança küttüm da. Bolsunbek Hoş entip toruma düştüm da. Assalamu alaikum туғандар, арт жақты қарап тұрғандар. Қандайсыздар туғандар, қаптал жақта тұрғандар. Саламатсыздар туғандар, суқтанып қарап тұрғандар. Бүгінгі Болсунбек мырза менен Гүлжейна айымдың сүннет тойына... Ой, кешіресіздер. Не екен, Üçüncü suyu toyuna hoş gelipsizler.
Талайлы болғыла табышқан екі жаш. Бақтылы болғыла баш қошқан екі жаш. Сүйікті болғыла сүйішкен екі жаш. Мұна, Болсынбек досым, ел айтат, елде Қырғызда бір жақшы соның мақал бар. Томпойған жігітке толстой қыз жарашат дегендей. Алтын башту аялдан бақа башту ер жақшы дейді. Аялың жақшы болса, болсын досым, үйге шашасын. Аяш жаман болса, үйден қачасын. Ошондықтан досым, дайыма үйге шашқан күйеу балдардан болғын деймін досым. Қол чайып қойыңыздар екі жашқа. Қараңыздарчы, біздің аяшыбыз мына ең ажарлы, ең сүйкімді, ең назик, уялчақ. Ажан аялың болғыча болсын досым, ажан итің болсын дейді. Ой, не додам? Қысқасы да досым әме. Келіңіздер әме, ұрматы тұғандар, қадырлы қонақтар, бүгінгі тойымызды тамадалар тарабынан ашық деп жариялағанымыз менен біз бұл жаққа екі жашқа неке күбөлігін тапшырып қою үшін Аяш, өзің қарма. Аяш, өзің қарма. Аяш, өзің қарма. Аяш. Аяш, шарас, берген. Аяш, өзің қарма. Ой. Аяш, мұны тойды бұзба, Аяш. Қашандай болып қашып кетіп атқанын қарасақ үлгі көрейін. Аяш, өзің қарма. Сені сен? Аяш, өзің қарма. Бұда күні жоқ. Тимеле, мой тойып, әліңді көрейін. Жош болып көрініп баға. Ой. Ей, ұшын, ендерді артық ұшы күл жайнаға мені алмаштырып атасың, я. Ой, Аяш. Өзің қармачы. Тапқан екесің жош қатынды. Мен тойды бұзба, Аяш, тойды бұзба. Сен жаттыр жанымды көрейін, ей. Ой, Аяш, сен түріп қалды қады. Аяш, не қысаң дағы мұны мені қыл. Мен болсын үшін түріп берем. Қашты батам. Аяш, қой. Мен саған қатын шайтып атам, қашбеқа. Аяш, еркек шайтып. Қашты батам. Жоқ, Аяш, қой. Қашпайсың. Жоқ, қашпайым. Қашпайсың. Жоқ, қашпайым. Ана саға. Еми точно қачам. Емім не қысаң ошағыл. Мен саға тыныш жашауы бермейм. Ей, Чанач, сен мені міне деп алдың еле, я? Мен айттым еле ғой, жашым ұлу сенді. Десем, қой, теге Алла Пугачева деле жашап атпаймы деп, салыштырған кишіс Қой, Аяш. Мені маға галкин болып көрініп. Аяш. Машинеңді алып бердім, тамыңды салып бердім. Барды, киіміге шейін бүтіп, жақсы қағылып бердім. Анан емі көтеріліп алып, мені алмаштырғаның мұнағы бұ, я? Ешке шығып еркек болып, үйге кіріп, қатып болып, мұна киінгенімді сондай болып қалды. Алдым еркек, үстіп қатым болып. Önümdü göreyim. Koyat göre üstese gileytip tufuli alıp attırımı ben daha. Neyse giyip koy. Аяш, өзің қармайын, қойын. Ayakta kalmayın. Илава чай. Турат үшін бізді делем досым. Emi 4 bala olsun beni uğrattı. Yüzüm çekim oldu beni. Қой, Аяш. Енді сен деле пешенеңе біреуін жазып қойғандыр, Аяш. Ağana birinin ardından birini yazmadan değilsin mi? 4 bala çetim almadı. Almıştır kalıbını oğlanıptır. Аяш, өзің қарма, Аяш. Еш болмаса мен деле тұрам ғой, мен деле алам сені.
Желание var mı? Желание бар эле, бирок бая сындырдың да. Жоқ, sen сындырбай да қарап қоя бер. Мынау фигура енеңді ойын емес. О. Нормальный, Аяш. Сонун, Аяш. Sen toydu buzma, Аяш. Sen akıldısın, Аяш. Koyama. Ha? Bolsun'un toyunu buzma. Аяш. Seni minenle başkaça süydöşüm. Betinde tabakta yığılıp, mantıda yığılıp, çatkanı karasa ölüp tükürüyor. Nereden nereden ben seni? Nereden? Аяш. Anda sen alasın beni ha? Alama. Oldu anda. Üçüncüsü ушундай болот досум. Эми чыдайсың досум эми. Досум төртүнчүсүн токтото досум, а? Үчүнчүсү менен точка кой досум. Макулбу? Караңыздарчы менин Аяшымы. Бир карасаң кыштай, бир карасаң күздөй. Жашы 40-тан өтсө дагы турмушка чыкканы 18 жашар кыздай. Бүгүнкү тойдо 2 жаштан сонун бир сюрприз. Көпчүлүк тойлордо ырчылар келип ырдайт. Бүгүнкү тойдо 2 жаш сиздер үчүн сонун чыгарма тартуулайт. Кол чаап коюңуздар. Senin güyün Dünküsün kaytağına soğuğum
Рахмат. Как өзімнің концертіндегі деле шықтым оқшайта бір болса. Күріш артынан күрмек су ішіптір деген ұшы да. Сіздермен ұшындай, болсын менен Жайнаның концертінде маңдай теске жолу атқаныңызға қуаныштабыз. Жүзіңіздерден ешқашан жылмай кетпесін. Бүгінкідей жарқылдап, жайнап жүріңіздер, бар болыңыздар, аман болыңыздар, қысқасы қауаңыздар бірішпасын жашуды. Бұл концерт деген ұшындай нәрсе, бұл жерге деген адам бірішқаны, тырышқаны емес, мұндай жайылғаны келеді. Жырғағаны келеді. О концертте жана қатты күліп атшат қой кеулер. Дегенде қарап ағыла чочытып алады. Мешайт етпегіле күліп атқандарға. Қайра дағы күлсе дағы қарап қорқытпағыла. Не болып атады деп та қайтпағыла. Не болып атқанын көріп атасыңар ғой өзіңер. Ал жырғап атады ештеңе менен іші жоқ. Ана мынау концертке келіп суретке ұқсап отыра бересіңер ғой. Стресс. Же қол чаппайды, же күлбейді, же сөйлебейді, же телефон шықпайды. Концерт бүткенде 3 киши қандай кетіп отты болды екен деп қарасаң. Шоны бүгін концерт, бүгінде жырғап отырыңыздар, күліп отырыңыздар. Көрішкеніңізге қуаныштамыз. Бар болыңыздар. Азыр жашоо башка. Азыр жумурткадан криз деген заманда жашап атабыз. Мындай айтканда, любой нерседен причина тапканга аракет жасайбыз, мындай. Өзгөчө азыр мындай доор өнүгүп мындай үйлөрдүн салыныштары өнүгүп бир евро болуп атат го, мындай башкача болуп атат. Биз ата-бабабыздын сөздөрүндө аябай чындыктар көп экен. Мен өткөндө аябай таң калдым. Аталарыбыз көп айтат эле, эл битиребесин, жер титиребесин дейт эле да. Өткөндө биз битиредилек, жер титиредиле, эмне болду га? Топтап койгон дүйнөмө элитка деп атылып урган боюнча качып чыкты го, элитканы таштай коюп. Элиткасы эмес, курткасын кийгенге өспөйт этпей калды го. Курткасы дейсиң да, вообще-то кийгенге өспөйт этпей чыгып кеткендер болду го көчөгө. Ошон жерге беде үйүнө эмне бар деп аткандар, ошо жерге беде үйгө барып калышты. Ойбай, бүгүн жатпырбайлы, дагы кыймылдайт деп атат коя депчи. Өмүрү катташпай аткан туугандардын үйүнө барып калдык го. Микрорайондор пустой калды го. Элиткалардын баарында киши жок. Кайра ошо жерде чыты чата албай, ууру кирип аттыр дейт, кайра кеттик деп кайра пробка болуп мындай. Башкача жашадык, Үй салып атканда мурдакылар башкача салчу экен. Азыр башкача мындай уривиндерди коюп, лазер менен атып, андан кыл өткөрүп, мыйттан кыл өтүп кетти, уже тура эмес жасап коюпсаңар деп акчасын бергиси келбей. Мурдакылар башкача эле үй салып тур, могу жерде апалар, аталар отурат мындай. Топуракты алып келип төгүп эле кадимкидей камыр жургандай ат менен тебелетип, аты жогу жөө тебелеп эле, анан колектерди алып эле уруп эле кетип атканда бир жагы кыйшайып кетсе. Бияң томпоюп кыйшайып кетти го сен. Эчтеке кылбайт. Аны балта менен бир жаап түзөп туруп кара шоак менен түзөп коесуң. Кийин кара шоакта да түзөлбөй калса, кара шоагында деле түзөлбөй калды го десе, аны кум шоак түзөйт. Кум шоакта да түзөлбөй калса, аны акталганда билинбей калат. Акталганда да ири болуп кала турган болсо, ири болуп атат кыз, баш тартпай, туштурдук тартпачы. Туштурдук тартып коюшат эле, билесиздерби? Ошо туштурдук азыркы обой экен көрсө. Туштурдуктар тартат эле, өтө ири болуп кеткен жерден туштурдукта билинип калат, аеке калыңыраак мындай килем тартып коет элек. Кара балтан килемдер мык менен кагып, анан түз эле кош керек төлөнсөң тайшып кетип калып, мондай ушундай үйдө жашайт элек да. Анан өзүбүз калың килемдерди дубалга кагып алып, жука паластын үстүндө. По идее көрсө жерге салынат экен го ал. Биз аны дубалга илеп алып карап жүрөттүрбүз. Кийин кеч түшүнүп калдык да анын эми жерге салынарынчы. Ошондой эле ири-бири үйдүн ичинде жылмайган жүздөр, каткырган үндөр, бактылуу семья жашайт эле, байкайсыздарбы? Азырчы евро ремонт үйдүн ичинде стресстеги семьялар жашайт. Чын, бүт нерсеси бар, бирок стресс. Не болуп атканыбызды билбейбиз да. Мурда үйдө аталар каалагандай салып киргизип коет эле, жашай берет эле, ал мындай экен, тигиндей экен дебейт эле. Мурда эркектер үй салат эле, азыр наоборот аялдар үй салып калды. Чын, кухня мындай болот. Зал мындай болот. Эме детский мындай болот, потолок мындай болот, люстрасы мындай болот, өңү мындай болот, эркек далдырап турат.
буюрса ушундай үйдө жашайт экенмин да дегенде турасың. Калган жердошты бүт аялдар чийип калды ушундай болуп. Ушулар салкынган жерге кирип кетип эле бир кетип атасың. Таң калыштыбыз ушундай экен да. Ал эми ошондой үйдүн ичинде салып ошондо бейгитиңдей эркек билбей калды стройканы чын. Мына жер ачык болуп калыптыр, бейке эмне кагылат эле Айгүл десең, Айеке плинтус кагылат да ошону билбейсиң дейт. Баасын аялым билип атат да баардык нерсе. Көрсө жашоо алмашып кетип атабы, эмне мамлекет болуп баратат ушу. Залда эркектер барбы? Бир эркектер жөнүндө да бир сөз айтып калчы мына. Ушул эле. Калгандар каяктасың? Я. Светке атышын. Отурыштарын карай эчтеке билбей отурушат. Ушу эркектер барбы десе жанындагы аялдарын карап коюп атышат. Кыйкырганга туху жетпей калгандар, Өзүңөр жөнүндө өзүңөр билбей эле эмне болуп баратасыңар акыркы күндөрү. Ошол убактагы эркектер мыкты экен. Мурдагы аталар мындай үйгө коркпой досторун ээрчип барат эле да. Любой время барып тур эле. Тур, мурда, давай, чай кой, бол, тез деп тур эле. Бүттүгүн жазатып, жеп, ичип, давай, анан келем деп коюп кетип калат эле. Азыр биздин достор жолугуп кала турган болсо, жизнь үйгө бара албайсың. Через WhatsApp барасың үйгө. Биринчи жазып бересиң, тигин настроениясы жакшы болсо барасың. Настроениясы жок болсо көчөдөн эле узатасың, ушу эки самса менен жөнөтөрсүң да. Деп атат депчи. Алмашып баратат да. Ошол кездеги адамдардын баардыгы мындай. Адамды баягы жокчулук бузуп берет деген мен ишенбейм. Наоборот, барчылык бузуп берет экен да. Жокчулукта адам аябай ынтымактуу болот экен. Жанагындай жергепеде үйдүн ичинде бир буюм болот эле. Эсиңиздердеби мындай? Азыр сензерный плита болуп, газ болуп кетти го. Анда бир спираль деген бир буюм болот эле. Жо, жаштакай эле спираль туура эмес ойлоп алгам. Эки кирпич тап келет дагы мык менен ири кылып оюп, ага салып коет эле дагы. Азыркыдай вилка точка деген түшүнүк жок болчу. Тамдын буручунан мындайынан келет да бир зым, өрттөнгөн зым ал дагы. Жылаңач мындай ирип турат, ошо точка болчу. Берки спиралга урганга мындай эки зым турат эле, ал вилка болот эле. Мурдакы апалар менен жеңелер сварщик окшош болчу. Чын кадимкидей сварщиктердей болчу да мындай апар чат кызбылы чатыратып эле мындай сварка кармап аткандай улайт эле бар. Еще коркпой жашашат эле алар. Азыр кичине чат деген болчу үйдө киши таппай калып атпайсың. Ошол спираль көп жакшы күндөрдү эстетет көбүн, Үстүндө чайың деле кайнай берет эле, сууң деле жылый берет эле, нан деле, окат деле, бүт нерсе бышай берет эле, кадимкидей. Отопление катары колдоносуң кышында. Чатарда светти өчүрүп койсоң, светильниктин ролун ойноп берет. Романтика тартуулаган светильник. Айланасына, абаны ургат берет, суу коюп койгула дейт эле, суусу эртең менен бет жууганга жылып калат эле. Аристондун да ролун ойнойт эле алчы. Анан айланасына кир жайып ургатат элең. Жакыныраак жайылып калса күйүп калып, ошондой кийдик да жан саргайып күйүп калган гамаштар да ошондо. Тизес айланып кетмей күйүп калган гамаштар болот. Кокус үстүнө түшкөс ала калсаң, мындайынан так түшүп калса мындай. Adidas дегенде эле кийип чыгат эле. Adidas кийип жүргөндөй кийет эле. Анан ботинкаларды, өтүктөрдү алып келип жанына жайып кургатканда, мырита кургатат эле мындай. 42 болса 40 кылып коет эле ботинканы. Өзүң ботинкаң өзүңө батпай ошекте тепкиленип тура берет эле мындай. Эшик алып суу куюп ичине жибип алайын деп кайра. Башкача эле да ал сон. Анан аябай ток тартат эле, билесиздерби? Тамак жазып атып, көп токко тартылышты. Жеңелер, апалар, эме тиги туз кайда? Адам токко тартылып коркуп атканда эмнени сүйлөп атканын өзү билбей калат экен, контролдон чыгып кетет экен. Эмне деген гана сөздөрдү сүйлөп коюп, кийин кайнатасынан уялып кире алып жүрө беришет эле да. Акелерибиз, байкелерибиз канча токко тартылды эке, сигарет күйгүзөм деп. Анда азыркыдай сигарет жок, мындай махорканы эле кезиткен мындайдан болушча шилекейлейт эле дагы, ошо суу боюнча барып жабышат да. Төсүнөн түтүн чыгып кетейин дейт байкуштар.
үзүлүп калат эле мындай. Үзүлүп калганда аны улаганда дагы опытныйлар пайда болгон. Ортосуна зым коюп уласаң жакшы болот экен ошол деп. Ортосуна зым коюп улашат эле. Суурбай улап алып вообще токко тартылып калгандар болот эле. Ошол убактагы адамдар неге көп стресс болбойт десе, токко көп тартылган адамда стресс болбойт экен туугандар. Ток бир урганда полный стрессти снимать этип таштайт. Өңгөлаттан кетип боп-бос болуп чыгасың эшикке. Чыксаң бирөө сразу айтат, спиралдын жанынан келдиңби дейт. Деген ойдон чыгып, ошол жерде сүйлөй албайсың. Спираль тандаш боюнча апалар докторлук жакта иште. Бул спираль жакшы экен, мындай жакшы экен, магнитке жабышканы болбойт экен да жабышпаганы жакшы экен деп бирден магнит салып жүрүп калышпады кадимкидейчи. Апар жабыштырып көр, жабыштап болбойт, бул эрийт. Жабышпаса, ушул оригинал ал деп алып келип салгандан кийин кызарбай калса, апей, бул кызарбай атат го десе, доверие специалист пайда болот эле. Ай, силер муну чойбой салып койгон турбайсыңарбы? Муну чоюп салыш керек да кичине деп аны чоюп салышат эле. Ай, чойгондо жакшы кызарат экен, давайте бир спиралдан 2 спираль чыгарабыз деп атып. Ошондо үйлөрүн өрттөп алайын деди да. Ошол спираль ар кимди ток тарта берип, акырында спираль деген аты өчүп, ага козёл деген ат койгон. Ошол козёл болгон боюнча көрө элекпиз. Жашоодо козёл болуп калгандан Кудай сактасын. Чоң рахмат. Андай гана бактылуумун карачы, керегимне байлык бийлик башканын, ырлар анан достор менен канады. Мага жагат көздөр кирсиз карага. Мен жаман таң калып атам да. Карачы, карооmu, койчу жайна. Карачы, өтө мягкий это. Жөп жумшак. Чын эле жайнасын го. Мен өзүм да мындай бактылуу сезип атам да, мен ойлочумун да дырдың дагы неме болуш керек депчи. Жайна ушунча да мягкий болосун жөпчү. Жүрөк азыр тарс жарылып кетет да азырчы. Кандай бактылуумун ай. Акылыма кирип калганда келип калганым карасаң. Десең жайна, башында сүйлөшүп алчы мындай. Баары жашоо. Казан аяк каңышпай койбойт, туурабы? Эми обязательно казан аяк кагышат деле, кагыштыра эле, кагышпаса деле болот да. Кандай эмне үйгө жалаң пластик коюп алалы. Жаңа таанып атам. Аты жайна, турпаты жайнагүл. Ушундай. Чын мындай мен ойлогон эмесмин бирок. Жайна. Сен кармаласың. Жок, мен башында сүйлөшө алам. Жок, мен делечи, ишенесиң болсун, мен деле аябай бактылуу болуп атам. Аллахыма чексиз шүгүр, сендей шумкардай баланы мага берип койгонуна. Кудайыма барыгы. Карачы. Эжем эрге тип атат да даап келди бүлө. Карачы, гүл кайсы, жайна кайсы айырмасы жок, карачы. Кандай? Мен аябай кубанып атам. Действительно, эми мындай бакыттын даамын эми сезип атам десем болот да мындайчы. Мага сездирип койдуң. Рахмат, жайна. От души. Жайна. Мен дагы ушул мени аял кылып койгон сага рахмат. Мен ойлочумун, мен дагы ушинтип эле дырдыңдап эле, ушинтип тарсылдап эле жүрөм депчи. А көрсө, аялдын жанында күчтүү мырза болсо, аял өзүн айым сезет экен да. Базар жок. Жайна, бирок бир нерсени сүйлөшүп алалы. Сага рахмат, сен ушундай токтогулдун ушундай красавчик, борчик, качок, спортсменчик. Жайна, базар жок, сүйлөшүп алалы.
баягы кыз кезинде баары жакшы, жаман ушуп каяктан чыгат дегендей эле. Сүйлөшүп алалы. Мейли, сиз менен мурунку адаттарды сиз менен бардык темада сүйлөшкөнгө таярмын. болду. Жайна, мурунку адаттарыңа кичине эсиңе салып коеюн бирок. Эми биз, конечно, 14-төн мурункуга жооп бербейбиз. Турабы? Анын баарысына жооп берсек экөөбүз кайра ажырашып кетебиз. Болду. Ал жакты вообще эстебейбиз, 14-төн башталды. Ушул жердин бул жакка, Бул жакка башталды да. Болду, анда өзүмө гарантия берем. Болду. Мурунку адаттарын кылбайсың, а? Кылбайм. Ичпейсиңби? Мен азыр ичкенде деле тамак кошуп ичкенди үйрөнүп алгам. Уа! Сен азыр тамак кошуп ичип калдым, мындай неметпе, капелиса түшпөй калгам. Молодец. Молодец. Жайна анан менен баягы экөөбүз чогуу бир театрда иштедик. Илгери баягы Ош базардын тегерегинде могу светтер жарык болуп электе. Ошол жакта жаман көп мушташат элең да. Ошондой болбойбу? Сен аны айтпадың. Негиз болбойбу, айтпочу. Мушташпай? Люкке түшүп кетип, анан чыга албай. Анда үчөө урганда. Мушташпайсың, а? Мушташпай. Мен ушундай сенин сыпаттарың ушуну билчим. Мушташчагыңды билем. Я карта ойнобойсуң да? Тринкабы. Адам билет сразу. Тринкабы да камда те. Казбадың бije. Деге карта ойнойду койчу. Жок, ойнобойм. А? Жок, Анда болду, бүттү. Менден де айт, менден деле кемчилик толтура. Мисалы, эмне? Жок, мен сенден эч кандай кемчилик көрө албай атам. Жок, издесең чыгат сразу эле чын. Жок, мен анда сизденчи. Ай, сиз дейсиң, Илам бит. Тиги сен менен бир жаш эле кичүүсүң го, сиз дей бересиз. Бирок айтып кой, менде деле кемчилик бар. Макул анда, мен деле ушу буга чейинки мындай башыман өткөн нерсени айтайын, урбайсыңбы? Урбайсыңбы? Ой, сен эчтеке дөз буруп берем. Эмне? Не болду? Өтпөчү, мен ушинткенден мен таяк жей берип ошодон коруп калгам мен. Мутпей эле урбайм эле койгом. Урбайм, жайна. Ул эми Кудай өчө эле коркпой эле. Мен жан үйлөнүп атам азыр. Кармоо, эмнени качан үйлөндүң эле? Айтаң эстемей жок деп атып, бирок. Да. Жайна. Болду. Кармайчы. Болду. Тиймей жок. Чекеңе жетпейм. Жетпейсиң, Ооба. Сен дагы мурунку адатыңа коесуң. Баягындай сейф бизнестин токтотосуң. Тура? Ал эмне? Андай оң бут жаза кой, сол бут жаза кой дегендер жокпу? Ужас, андайга вообще барбаш керек да. Барбайсыңбы? Да, алар деген жана транстардай болот да. Ой. Анан сен бир бутуң, анан эки бутуң, анан мындай жаз, анан кийин сен деген айып кетесиң, миллионер болосуң. Анан кийин монтип жамгыр жаап, акча түштүп, аябай ужас алар, вообще барбайм айка. Көңүлүң калдыбы? Көңүлүм калмактан страшный кылбады алар. Бол да. Вообще барбайм. Эч кимге алданбайсың, а? Сен алдатпа да. Мен кантип алдайм? Постоянно мен менен чогуу жүр, бирөө мага сүйлөп атканда биринчи жооп берип кой. Бол. А то мен да алдап кетишпесин деп атам. Алданбайсың. Мына мен турам, айттың азыр, манас дедиң го. Ооба, сиз бир эле манас эмес. Сиз деген мондай көрөмүз шумкар, кыргыздын кең дабылуу, эң бир керемет жигитсиз да. Ушунча 7 миллиондон сизди мага берип койгон. Ал, карачы мына. Сен ушундай болсо карачы. Кудагыйым да сүйүнүп атат дем ошол жерден, неме тынчып кетсин деп. Булар деле күйүп калган байкуштар. Кайра тойго келе бергенде эмне? Бирөө менен жөн эле жолдо турсам деле булар подозрение менен карап калган. Ким менен турат деген. Сал неме мындай жакшы кызыгат да бул деме кудагыйым дагы. Болду, жайна. Мен да сөз берем. Бүттү. Жашай берелим. Жашайлы. Ананчы болсун аял менен эркектин ортосунда үй бүлөнү бузганчы эң жаман бир 3 сөз бар да. Аны айтпайсың дем. Айтпайсың, аны билип атпайсың. Эмне? Качан келесиң айтпайсың, турду айтасыңбы? Вот. Ушу мен түшүнбөйм аялдаргачы, эркек байкуш көчөдө иштеп жүрсө, караңгыда таң атпай, ысык дебей, суук дебей, ушинтип иштеп
Карачы, түшүнүп аткан элди. Ушинтип иштеп, бала чака багайын деп, жан уруп ушинтип иштеп атса, анан дагы аялдары чалып, качан келесиң? Это же трагедия. Ой, жаша, жайна, жаша. Мен вообще айтпайм, сиз каалагандай жүрүңүз, күн келиңиз, түн келиңиз, даже чалбайм сизге. Түнкү саат 3-тө келсеңиз дагы дасторконумду жайып, күлүп тосуп алам. Койчу. Анан эме канча акча дебейсиңби? Акча дебейсиңби? Сиз мен ошондой аялды ойлоп атасызбы? Бул акча дегенчи, бул деген үй-бүлөгө кетүүчү жарака да. Вообще акча сурабайм мен. Ошо мурда байкабай жүргөнсүң да. Акча сурабайм. Таппасаң деле мейли, сени менен тоодо калсам деле, сууда калсам деле, үңкүрдө калсам деле, самый главный бактылуу болсом болду. Эч качан антип айтпайм, каалагандай жүр, сен эркин кушсуң. Эч качан алдыңан мындай лопалоп чыкпайм мен алдыңанчы. Постоянно сен келатсаң мен муна буйтап кетем неме болсун. Поворотко буруласың. Эч сизге мондай өйдө карап сүйлөбөйм, каяша кайтарбайм. Не десеңиз да сиздики туура болот. Туура эмес болсо да сиздики туура болот. Эч качан эркектин үстүнөн келбеш керек акылдуу аял. Базар жок, мына. Мындан өткөн бакыт барбы? Кани каяктасың деп бир сурабайм. Рахмат. Каяктасың, качан келесиң, кана деп. Мен андай аялдардын катарын толуктабайм. Как робот. Берем. Мен үйдө эле бала чаканы карап жакшынакай отура берем. Көчөгө да чыкпайм, кийим алып бер да дебейм. Төркүнүмө барам да дебейм. Сиз эле болдос болду. Шунчалык көңүлүң калыптыр. Мен өзү негизи 84-төр көзүмө бир жашынакай көрүнөсүңөр. Силер 84-төрдүн жүзүндө мындай нур бар да. Рахмат. Силер карап бөлүп койгондо любой кыз эзилип калат. Билишет, көпчүлүк билишет. Ишенесизби, мен дагы бир нерсе айтайынбы? Даже мен сизди бир жерден кыздар менен кармап алсам дагычы, сууруп кетип жашай берем. Эчтеке дебейсиң? Эчтеке дебейм, ал эркек ниши деп коем. Мен бүт түшүнөм. Не кылам азыр? Эчтеке кылбай, жүрө бер каалагандай. Эптесеңиз экини алыңыз. Дагы бирөө алсаңыз да мен макулмун. Өсө турган периштекесиң. Өсө турган периштекесиң. Жашачы. 360 жылы жашачы. Карачы, кандай сонун сөздөр. Ишенесизби, мен өмүр бою ушу жакшы сөз укпай жашап келбедимби? Жакшы сөз менде дыйканчылык. Айтың. Ушундай төгүлөм, ушундай балкыйм, жөн эле. Агам да шаңкылдап эле. Айтыңызчы. Нарын дарыясында агам да. Сен кандай гана сулуусуң. Карачы. Кандай гана 60-90суң. Карачы, Уркуя Салиева. Рахмат, мен ушул сиздей эркектен жакшы сөз угам деген өмүр боюнча кыялым болчу. Аллахыма чексиз шүгүр, ушундай эркекти берип, жакшы сөз угузуп, чыныгы аял даамын татып атканыма эки дүйнө ыраазымын. Сиз кандай кылсаңыз да сизге жарашат. Сиздей эркектер басса да, турса да, жүрсө да бүт жарашат. Сиздин алдыңыздан мындай встречный чыккан аял, ал аял эмес. Чоң эле аял деп кой. Ал вообще болбогон аял. Керек болсо, сиздей эркекке эки аял алуу аздык кылат. Аздык мен ушундай ичип кетким келип атат элечи. Мындай сөздөрдү көтөрө албай атам да. Жок, чын, карагылачы, кандай кимин эле күйөө ушундай, караңыздарчы. Эркекти ер кылганда кара, жер кылганда аял дейт. Мен сизди канатыңызга канат болом. Түнкүсүн караңгыда жарык болом. Суусасаңыз суу болуп берем. Сиз деген ыйласаңыз сизге платочка болом. Гүлсөңүз жаркырап турам. Сизге күн болуп тием, гүл болуп жыттанам. Сиз үчүн дүйнө жүзүндөгү эң таттуу күндөрдү сизге тартуулаганга. Мен эмне кылам бул сен? Сиз жөн эле жашай бересиз.
Ырдатчы жайна, ырдап салчы. Жоқ, просто сізге деген мақта еркектер сұқтанып атат. Мен бүт жерде сізге еркектерді емес, аялдарды да сұқтандырам. Кафелерге барғанда, тойларға барғанда, жалаң ошо кафеде, ресторандағы ең мықты, сулы, uzun бойлы, буттары uzun, өз арықчырай, көздері балбылдаған қыздар менен билеңіз. Өткөнүңдү эске салбастан, өктөм сүйлөчүң албастан, өксүтпөстөн ардактасаңыз, өлгүчөктү балом сизге шам. Өксүтпөстөн ардактасаңыз, өлгүчөктү балом сизге шам. Кыйкым таппай баскан тургандан, кызганбастан достон душмандан, кечиримдүү болуп койсоңуз, кыяматтык болом сизге шам. Кечиримдүү болуп койсоңуз, кыяматтык болом сизге шам. Арынасам, үйір тартып сизге жандасам, үшкүрбөңүз ушак сөздөргө, үйүңүзгө болом жанган шам. Үшкүрбөңүз ушак сөздөргө, үйүңүзгө болом жанган шам. Үшкүрбөңүз ушак сөздөргө, үйүңүзгө болом жанган шам. Өлгүчөктү болом сизге шам. Рахмат, келиңиздереме кадырлуу коноктор. Бир жигитти чакырайын. Ырчы. Бул жигит аранжировщик, көптөгөн ырларды жазган жигит. Токтогулдун кулуну. Кол чаап койсоңуздар, Нуржигит Пазылбеков. Нуржигит. Ассаламу алейкум. Alar elim men üylönüp arbirine
урматтуу туугандар, мен эми айылдык сотмун. Айылдык сот болгондо кандай? Бирөөнүн уюн бирөө урдап кетип калган болсо, мен ошону элдештирип коем, берип коем, сотко бербе деп, жогорку сотко чейинки сот менмин да. Анан кийин бирөөнүн тогун урдап кетип атса, аял менен күйөөсү урушуп кетип атса, ажырашып кетип аткан болсо, мына ошолорду чечкен айылдык сот менмин туугандар. Анан эми мага да көптөгөн баягындай аялдар келет, эркектер келет, менин аялым укпай атат менин күйөөм мени уурду дегендер жалптар аябай көп келет да бизге дагычы. Аларды акырындап чечип ажырашып кетпегенге аракет кылам да. Колдон келсечи. Ажырашып келбегенге. Анан Сөлдүрөп жүргөнгө бас тастайт. Эчтекен жебелбейсиң, жүргөнүңө турганыңа карап элиңдөрүп калайын чанач. Саламатсызбы? Саламатчылык? Айылдык сот силерсиңерби? Ооба, менмин. Караштырып койбойсузбу? Кимди караштырам? Айыл ападам эмне болуп атканын? Караштырып элатам. Ой, неге урушам, ажырашам деп атасың менен, Неге ажырашасың? Туна жакпайт мага. Неге жакпайт? Неси жакпайт? Башында нормально эле болчу, азыр вообще жакпайт. Мынакей. Жакыныраак туруң, микрофонго. Ондай кылсаңыз, байке, сот, байке, уксаңыз. Эркек деген мына эркектей болбойбу? Туура. Эркек деген эркектей жыттаныш керек. Болбаса энесинин сүтүндө ичтират тагын деле. Эркек деген эмне жыттаныш керек? Эркек сигарет, арак, насыбай жыттаныш керек. Эркек деген үйгө кирип келатканда үйдүн ичинде барыбыз отуруп калыш керек. Атаң келатат дегенде коркуш керек. Эшикке чыкканда ичип, чегип, балдар менен мушташып, камалып чыгыш керек. Бул камалмактуу үйдөн камалып чыкпайт. Бул ичпейт. Ичпейт, жекпейт, урбайт. Эркек деген жүрүш керек. Бул деген барып кыздар менен жүрүп, мен барып кармап алып, тиги кыздарды уруп, муну үйгө алып келип, кырылышып, вот кайф. Мунун же ичпейт, же чекпейт, же урбайт, же жүрбейт, же барбайт, же ушундай эле, короче, зеригерлик жашоо. Мен муну менен срочно ажырашам. Турушу да ушу, жай жашайт. Мен тез жашагым келип атат. Tez жашагым келип атат? Да, мен тез жашашым керек. Ошондо сизге ичкен, чеккен, урган күйөө керек. Ушундай көкмөйрөк күйөө керек. Мен каяктан табам андай күйөөнү сизге? Жашап кетсин десиз табыңыз. Бул уже буякта жүрөт. Бул буякта жүрөт. Карма. Мен кайга кетип атасың? Мен сага жетип бас дедим, өтүп бас деген жокмун. Жетип бас атына. Аммен чавалекей. Учамы чымынызда. Саламалейкум. Чавалекей. Не болду? Мынакта бүркүттөрдү үркүтүрөйүн дедиң го. Айылдын бүркүттөр экен. Айылдын эң эле алкашы сенсин, алдыгы бакалашкаңа самогонуңан толтуруп алып эле ичип жүрө бербейсиңби? Сенде эмне проблема? Тажатмай болдуң сен. Жолдошуйда менде вообще проблема жок. Анан менде теп-тегиз бар жок. Проблеманын бүт бардыгын да айтайын. Бул сот залда урушканга болбойт. Уят бала таракат эле. Уят эмеспи? Жашта тур эми арак, урушуп атканын карасаң буякта муну менен, Бол, өзүң кара, бол, өзүң кара.
Ben bilmiyorum. Sen kimdi var odasın? Tomaşadan koy. Sen kimdi var odasın beni? Ben bilmiyorum. Ol bilmiyorum. Bilmiyorum. Geçin. Oldu. Gelçin ya. Niye oldun? Niye problem oldu? Aytçı. Hı? Biz de açıraştırıp koyuyoruz. Niye gel? Ben Caşavay. Niye geçeceğiz? Çeket, arak sasit, nasvay sasit, günde gel uğrat. Ansaz gel gezip tevet. Ana. Caşavaysın. Caşavay. Ey, tez yaşay verip toyğozdu bu. Mağamda şaşmay yaşayan erkek gerek bunu da. Qanday erkek gerek bo'ladi? Bunday şaşmay yaşayan erkek gerek bunu da. Şaşmay yaşagan? Yo'q, ajrashamiz, sotqa boramiz, ertaroq keyin deganda yuragim tushib, qo'rqib, ichimdan qaday turgan narsamdan sirtimdan qadab olibman. Ey, men sana qayoqdan topaman da, içpegen, çekpegen, urvagan, şaşmay yaşagan erkekti. Ötün yaqa. Kelip alıp ele. Tur bu yerge. Mestan tur. Men qayoqdan topaman da erkekti. Tümene gelip alıp ele. Zakaz berişet bana. İçpegen, çekpegen, urvagan erkek gerek dep. Kızı ne? Oşonda erkek bolsa 10 minutda tiyip keter. Tapqan ekensin, zakazdı. İçpegen, çekpegen erkekten. İçpegen, çekpegen dedin mi? Sağa içken, çekken erkek gerek bolup öyle vurgan. Biraz çekse olatken bu problem ana. Hey, kankiraz yaxşı oldu. Mına sağa içpegen, çekpegen, urvagan, şaşpay yaşay turgan erkek mına. Ola mı? Ya, mına qarachi, eng sonu ne? Bera qavas. Bul tuygan dese. Hey, sen bugünden başlap mına menen yaşaysın, bop turbu? Bop turbu? Yaşayayım. O yaşayıver. Men ruhsat verdim ama buna içpey, çekpey. Men oylaganda erkek. Sen oylaganda kıskası. Barçı. Ana barçı. Ana. O. Ana. Bürküt. Beraga gel. Hey, sen bugünden başlap. Bunu menen yaşaysın. Mına menen yaşaysın den bugünden başlap. Munun mağa çıdayыбы? Munun mağa çıdayыбы? Sen buğa çıdaysın mı? Özün jönüңdө oyun büyük ko. Munun mağa çıdayыбы деп. Munun mağa çıdayыбы, 2 gündün birine apamgına kettim deyiverevi ya. Apamgına kettim deyibi, apamgına kettim dep ketip kalasın bezim. Sen birinci yaşap görücü, Taşnamağa çıdayыбı. toşna sağa çıdaydı. Hey, mına sağa çıdaydı, mına oşonda erkekten. Düstur. Үйde деген еркектің айтқан ош керек. Бүгінден баштап sen менмен жасасаң, мен қандай сызсам, ошо сызығым үстінде жүр. Ири-бири сызсам, ири-бири жүр. Men uşu menen yaşayayım mı? Ya. Yok men uşu menen yaşayayım mı? Sen aytkan yer. Men uşu menen be. Ya, uşu menen yaşayayım men. Yok ben. Ay. Ben unuttum. Gözün karma. Bir yerde uçmakla açsa da olayınlar. Bir yerde uçmakla aç. Var yaşayın. Normal ya. Var. Qanday sotsuz? Ne oldu? Lan ben sizga bunday şaşmay yaşagan erkek topib berim desa, bu вообще do'qli-ku.
Oy ne oldu? Çok eşlerse çok. Oy özün şaşmagan dedin o. Bu şaşmagandan da şaşmaydı şey degen da. Oy emniyette baktılık ol emi erkek verdi ol emi. Var mı? Var emniyette verdi ol emi. Merak olsun. Ne bu da? Ne oldu? Niye acılaştırıp koyayım çakmaydı ama? Jojo acılaştılar. Asıl kalkınca şurada. Kol çaplarımızlar, Gülcayın Atakanova. Menemi, bana köpçülüğü suro berет да sen ушул Рахман Разыктын баласы болосуң. Дегеле ушул кодулдардын үй бүлөсү кандай болот өзү? Бир атаң экөөңөрдүн ортоңордо кызыктуу окуялардан бир экөөнү айтып бербейсиңби дейт да. Мен болгон бир окуяны айтып берейин. Бишкекте болгон, как раз 2004-жылы үйдө отурсам, атам звонить этип калды. Кане каяктасың деди. Үйдөмүн десем, мына магистралга кел балам, ресторанын атын айтпай эле коеюн эми. Ошол ресторанда министрдин кызынын тою болуп атат, ошого музыка коюшуң керек деди. Анан атам айттым, ата жанагы ырчыларда гана кое турган фонограмма ырлар менде жок эле дедим, музыкалар дедим. Антракта музыка коюш керек дедим. Десем, балам, сен жөн эле аппаратураны алып келип коюп кой, ырчымын дегендин бардыгын айтып койгонмун, алар келип ырдашат деди. Макул дедим, аппаратураны алып барып койдум. Мага кыз бирок тобунун той деген ыр аябай жакчы эле да. Ошол ырды алып алдым, мен бош отурганда угуп отурам депчи. Ал ыр мындай башталат го, башталганда сонун ыр го. Той деген ыр, фара-бара-бара-фаф, фара-бара-фаф-фара-фаф деп, эстедиңиздерби? Аябай жакшы ыр го. Анан отурам, тамада Ильяс Агыбай уулу. Ильяс аке келди дагы, Каныбек, кел укам, жар-жарырын койчу, 2 жаш келип калды дедиле. Атам ырчылар келет дедиле го, менде ыр жок дедим. Десем, укам, любой бир музыканы койчу, 2 жаштап кирип коелу дедиле. Макул дедим. Ильяс аке чыгып 2 жашты чакырды, мен музыканы койдум. Фара-бара-бара-фаф, фара-бара-фаф-фара-фаф деп 2 жаш кирди. Тамада чыгып, келиңиздер урматтуу туугандар, бүгүнкү тоюбуз тамадалар тарабынан ачык деп жарыялаганыбыз менен официалдуу түрдө ачып бериш үчүн биз бул жака той ээлерин сөзгө чакыралы. Тагыраак айтканда, 2 жаштын ата-энеси дедиле, музыка коюп туруш керек экен да. Фара-бара-бара-фаф, фара-бара-фаф-фара-фаф деп койдум. Анан алар чыгып сүйлөдү. Сүйлөгөндөн кийин тамада келиңиздер урматтуу кудагыйлар, тоюбуздун сөзүн сиздер баштап бердиңиздер. Эми бийин дагы сиздер баштап бериңиздер. Сиздер үчүн кудалар бийи дедиле. Фара-бара-бара-фаф, фара-бара-фаф-фара-фаф деп койдум. Андан кийин ата журт жааматты сөзгө чакырды. Музыка коюп туруш керек экен да. Фара-бара-бара-фаф, тайкелерин сөзгө чакырабыз дедиле. Аларга дагы фара-бара-бара-фаф. Эң кызыгы жарым сааттык антракт дедиле. Элестет достарбы? Фара-бара-бара-фаф. 2 жолу койгондон кийин кыздын подружкалары киргиздер экен, жаныма басып келди дагы. Молодой человек, у вас другой песни есть дедиле. Есть дедим. Поставьте, пожалуйста, дедиле. Хорошо дедим дагы. Фара-бара-бара-фаф. Опять фара-бара-фаф дейт. Кадимкидей жаттап калыптыр. Анан Султан Садыралиев досум келип биринчи антракты өткөрүп берип коюп кетти. Экинчи антракт башталганда эле тамада чыгып, келиңиздер урматтуу туугандар, бүгүнкү 2 жаштын тоюну куттуктап келген Кыргызстанда жападан жалгыз группа, легендарлуу 35 жылдык тарыхы бар. Алдыңыздарда кыз бирак тобу дедиле. Алардан чыгып, фара-бара-бара-фаф. Аларга чейин элди тажатып койгонсуң дегин. Анан той бүттү. Бүткөндөн кийин жана министр мени карап басып келат деле. Эми өлдү дедим, мени фара-баласа керек дедим эми. Деп турсам эле мен жаныма келип, эми иним деди. Аябай фара-балаттың деди. Рахмат деди. Мен мынчалык фара-балабадым эле ука деди. Эми бир музыка койсоң мына досторум менен бийлеп кетип калайын дедиле. Болду ака дедим дагы. Фара-бара-бара. Çok rahmat.
ушундай жакшы күндөрдө жолуга берели. Чоң рахмат. Эми шаарда бир кыргызча ашкана жок эле. Бүт эле сөгүнгөн кафелердин аты бар экен. Жана микрорайон жакта бир кафелер бар экен, эмне дейт? Ёлки-палки дейб эле. Кой деп койгон киши жокпу? Эми Борбордук аянтта дагы бир кафе бар экен, эмне дейт? Умурни хаям дейб эле. Кагылайын, кой деп коюш керек да. Кыргызча ашкана жок. Эки көзүмдө ушундай эле. Не дейт? Желкемдин чукуру көрсүн. Ай ата, ушулар точно түшүнбөй эле коюп коюшкан ушу кафенин атын. Тагын көрүм, эмне болсо да кыргызча экен. Кирейинчи та. Азыркылар көп эле маанисин түшүнбөй коюп коюшат да. Бисмилла. Тагын көрүм. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандай саксакал? Жакшы, рахмат. Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Рахмат. Жакшы келип алдыңызбы аксакал? Жакшы көрөлүм. Үйдөгүлөр тынчпы аксакал? Жакшы эле. Кандай санан кийин аксакал? Жакшы. Жакшысыздарбы аксакал? Жакшы келип алдыңызбы аксакал? Кандай санан кийин аксакал? Жакшы аксакал? Жакшы. Жакшы жүрөсүзбү аксакал? Келем. Кандай аксакал? Келем. Аксакал. Итте кайсаң? Тим эле бойго жеткен кыздай эле солкулдайсың го эле. Кандай саксакал? Ой, жакшы. Жакшы келдиңизби? Жакшы, Кудай жакшы. Чай чейин деп Ой, келдиңизби? кыргызча кафеңердин атын көрө калды, кире калдым. Көрдүңүзбү кыргызча? Көрдүм, неге жаман сөздү коюп алгансың? Неге жаман сөз? Бул жаман сөз го, желкем чукуру көрсүн деген. Оюң аксакал жакшынакай эле сөз. Абы? Жаман сөз бул. Оюң? Не деген сөз? Бул көрдүң, маанисин түшүнбөй эле коюп коюпсуңар да. Бул мындай сөз, эгерде бирөө келип көкөйүңө көк таштайт дейип, кайра экинчи ал жерге келгиңиз болуп ушундай жириң келип, ачууң келип кетип баратканда кайрылып айта турган сөз. Желкемди чукуру көздү ушул жер деген. Жаман сөздү кашкайтып кафеңере коюп алыпсыңар го? Ой, биз деле билген жокпуз аксакал эми. Мейли, ал эчтеке болбойт аксакал. Жакшы келип алдыңызбы аксакал? Жакшы эле. Үйдөгүлөр тынчпы? Кудайга шүгүр. Эми биздин ашканага келген кардардын бир шарты бар. Не шарт? Сиз олтурдуңуз да стулгачы. Биз ошол кардардын колун чынжыр менен байлап коюшубуз керек. Мен азыр тамак жебеймби? Тамак? Жок, тамак жей бересиз. Мына мисал үчүн мына сол колуңузду дейлик. Мишайт этпейби? Жок, аксакал. Такыр мишайт этпейт. Байлап кой. Макулсузбу? Байлап кой. Келиңиз аксакал, мына колуңузду бысмыла деп байлап. Биринчи көрүшүп ашканага кирген кишинин колун байлап койгон. Жок, эми ар бир ашкананын өзүнүн шарты болот да. Буну бул жака байлап коебуз аксакал, Телефонду зарядка койгансың. Мына, опа. Эми сүйлөшөлү. Жакшысызбы аксакал? Жакшы эле. Айыл апа тынчпы? Тынч, Кудай. Жакшы келдиңизби? Жакшы эле. Жакшы болсо жакшы кел аксакал. Жакшы эле. Эми аксакал, кандайсыздар анан кийин аксакал? Жакшы эле. Айылдагылар жакшы отурабы? Жат бар, тынч. Чоң энем кандай? Чоң энең ошону больницага алып келгем. Энемни больницага алып келдиңиз беле? Ошо энеңди больницага алып келип, азыр элдин баары оорукчан болуп калган окшойт. Телефон чалсам, анда 4-5 саатта чыгам дейт, анан кой, жөнөттүргүчө ашкана болсо курсагым төгүзүп алайын деп суктурундап келип калбадымбы? Жакшы кылып аксакал. Эми аксакал, мындай кылабыз. Кандайсыздар анан кийин аксакал? Жакшы эле. Жакшысыздарбы? Айыл тынчпы аксакал? Тынч эле. Кар жаадыбы? Жаады. Кандай жаады? Аппак. Аппак жайтты. Аппак жайтты аксакал эми. Эми кандайсыздар анан кийин? Не болду эле? Зымдарың тиіп кетип атабы. Неге? Эмне кайра апенди деп эле кандайсыздар? Айттым го жакшымын деп. Жакшымын дедиңизби? Кечиресиз аксакал, унутуп калган турбаймынбы? Аксакал, айыл тынчпы? Ой, тынч эле. Айыл тынч болсо, шаар тынч. Ааламга кеткен жол айылдан башталат дейт аксакал. Туурабы? Туура. Мына аксакал, көрдүңүзбү? Кандайсыздар аксакал? Таңыңды оозбай. Кандай боласың сен? Кайра апендисиңби? Кандайсыздар?
Ayttım koy эле апа, өлөткөн учурашпай эле. Учурашпай. Атаң анда улуу болсом керек мен, уят эмесми? Эми аксакал киши менен. Ак сакал болобу, көк сакал болобу болду да бир сура. Ятаңдын отура. Кичине уялыш керек да. Ятаң. Кандай анан өзүңөр жакшы. Карачы билип баста жуктурасыңар да. Ой мен тамак ичейин деп келгем, тамак берчи эле. О, аксакал, чай ичиңиз, Тамак ичем. О, тамак ичиңиз. Анда биз тамактар бар. Кухня, кытайский кухня аксакал. Китайский. Кытай тамактары барбы? Ой, түрү бар. Мен бир Кытай тамагын өлө жакшы көрөм да. Кайсы тамак? Эме чичи кутуку жокпу? Чичи кутуку калбай калды да. Ата, өлө жагымды тамакташочу. Ал завтрак болчу да. Досум менен барып постоянно ошону жейт элем да. Бир окшогон тамак бар аксакал. Не деген? Жейсизби? Не деген? Мындай деген тамакта, мындай. Деген. Мунун тамагы эмес эле салат го дейм эле. Жаман ачууда бирок. Жейлектер ушунча бакырып атам эле. Кыйкырып жатып алсам керек атам. Кой, башка эле тамак жейин. Башка тамакпы? Башка не тамактар бар? Анда 5 бармак алып келейин, а? 5 бармак барбы? Бар 5 бармак. Эми айылдыкына окшоо болсо керек. Алып келе. Болду. Маймылдын мээсинен. 5 бармакпы? Ооба. Сонун кылып беребиз аксакал, Маймыл дейсиңерби? Ой, Кытай ашканасында маймылдын мээсинен сонун кылып үстүнө себелеп беребиз. Койчу эле. Мен жаман жиркенчекмин эле. Жебейсизби? Кой, рахмат. Анда өзүбүз багып, өзүбүз чоңойтуп, өзүбүз союп, сонун кылып бышырган эшектин шорпасын алып келейин да. Эсе мен жаман жиркеттик эле. Неге? Мен такыр жей албайм андайды. Кыргызга ушулар жесин. Болбойбу? Кой жебейм, болду. Сөл жыландан салатчы. Койчу эле. Жаман жиркенчекмин эле. Болбойбу аксакал? Жөн эле мага чай берчи. Чай? Ооба. Кара чай, көк чай. Ага дары нерсени аралаштырып ийгиле. Жөн эле кайнак суу бер. Кипятокпу? Кипяток, ооба. Макул аксакал. Аксакал. Мен кеттим. Атаң болсо. Сезимиң өлгөн бала экенсиң ата. Карыган кишиден үмүт кылып. Жөн калыгылоо эле туура айтканда. Аксакал. Мен келдим. Чакырсам келесиң да. Сиз да мага окшоп сүйлөйт экенсиз, Дагы 15-имде отурсам чыгып баратканда жекши кылдыба деп чыгып кетем. Келиңиз аксакал. Ате. Ой, жок. Биз өзүбүз куюп беребиз. Өзгөр куясың. Өзүбүз куюп беребиз аксакал. Бизде ушундай шарттары бар. Кел. Жок. Биз өзүбүз ичирип коебуз. Даже ичиресиңер. Ичирип коебуз аксакал. Келиңиз, кана. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Кандай экен? Эми 6 саның аман туруп бирөө ичиргенде өзүңдү оорукчан сезип кетет экенсиң эле. Бирок жакшы эле экен. Кайталачы. Кандай аксакал? Жакшы экен. Сонун мекен? Сонун да бирөө ичирип атсың. Ооба аксакал, мына. Эң сонун аксакал. Рахмат эле. Иттин шорпасы да. Жөн эле кайнак сууга. Тамашалап койдум, аксакал кайнак суу мына. Келиңиз. Жок болду. Неге? Рахмат. Ичиңиз? Тойдум, болду. Коюңуз аксакал. Кой, шилекей аркылуу жуксам эмне болот билесиңби? Эмне болот? Карыганда жөн кайрыйынча эле. Айлыгы бар көрүнгөн чалга тийишпейт. Болду, рахмат. Акчасын айтып кеттим. Эсептеп коеюн. Эсепте бол. Каяктан да кире калдым. Мунун эсептегидей эмнеси бар эми? Аксакал, сизден 510 сом болуптур. Сен жинди болгон эмессиңби? Неге? Кандай 510 сом? Ушундай эле? Мен бир чайны эле чай жотпойм, апа. Ушул 510 сом болуп атпайбы? Бир чайың барбы? Ой, аксакал, кандай түшүнбөйсө, мына сиз эшиктен кирип келгенде мен сизге ассалам алейкум дедимби? 100 сом. Саламдашканга акчабы? Азыр шаарда бекерге эч ким учурашпайт.
Мен сіздің қолыңызды байладым. 100 сом. Çay ап келдім 100 сом. Құйып бердім 100 сом. İçirip koydum 100 сом. Ошондо çay өзі 10 сом эле. Koy. Uyat koy hele. Неге? Ayıldağlar ruhsa şerbende olmuyor mu? Koyun Ақсақал, беріп koyыңыз. Balanca şağırға var 500 olsam bir çay içip durdu abi. Koyun Ақсақал, sizde Ақсақалға жарашпайды. Koy hele. O çayının akçasını verem. Belkileri jönele koy. Koyыңыз Ақсақал. Ayt koy. Uçuraşmaya koydu da koy. Андай ұшырашпай қойды деп айтам Ақсақал. Беріп koyыңыз Ақсақал. Uyat ömez böyle abi. Беріп koyам Ақсақал. Sen özün elestetsin, ben özün 3000 son pensiya alsam. Anda senin aşkanana gelip 6 çeyrek çay içsem o mu eken de? Ne kıldıysam Ақсақал. Koy eline. Koyam Ақсақал, төлеп koyыңыз Ақсақal. Koy eline. Koy. Hadi töle. Sizde Ақсақалға жарашпайды Ақсақал, төлеп koyыңыз. Seçme onu. Ya, Ne onu seçtim? ошон үчүн байлап койгонбузда качып кетип калбасын деп. Oy Kudaylar, ben kayağa kaçam. Төлеп koyыңыз Ақсақал. Seçtim. Төлеп койбойсузбу? Çeşşelen öyle bay. Төлеп koyun da. Üşüttü, içip alıp bile ketip kalıvereceğim. Kim töletmin bardım? Bir çayda çay ver oğlum, kaç türlü diyorsun abi? Төлеп koyun Ақсақал. Bunda iyilesan süyküm değil çelene. 5-6 kalak kömür sarıyorsa olsun. Kaç. Kaç oldu. Beres Ақсақал. Senin gözün aşağı tayağılan önüymiş oldu. Oldu çelene, layka olsun. Ақсақал. Ақсақал. Бербейсіз бі, қайға кеттіңіз? Qanday biri? İkinci gel gelmiş olsun. İkinci gel. Celkem çukuru gördü şu kafelerde. Boşancı biz başkanı Ay yeter. Karaçı. Kanda kaşaygan çalsın ya. Meni больницаға киргизип берип, мен тиги больницанча залогко калып кетейин дедим го я. Ham ne oldu ana? Кирген эшикке эле 500 сом, 1000 сом дей берип мен калып калайын дедим ошол жакта. Кабар алып койбойсуңбу, кабар алып койбойсуңбу. Menden dile kavur alıp koymuyorsun bu. Мен тиги жакта больницага көрүнүп жүрөм ай. Menden her birinin aşkanasında görüp duruyorum. Эмне болдум да тамагыңды айланбы? Hayır. Сен Aşkanağa girsem ne olayın ikinci? Мен экинчи ушу шаардын больницасын көрсөм, желкем чукуру көрсүн. Senin de o. Benim de o şunday olsun. Ne böyle oldu? Gittik. Kayakta. Koy ayrıgala gittik. Bundan görek trençere yesene aman ayrıgala getir. Alankına, kızınkına. Koy. Sen de suyu atkanın bayık otasın. Ova, tuğra aytasın. Görü otasın mı? Görü öyle atam. Tigi kızınkına barayın desen güyo balan gördün mü? Jaktırбай, özünçele kağınıp silkinip, ulam ele apaların geleverevi de ay koş jaman gördük o. Anı uğuatsan kere sen uzun kulak alayım. Oy men eşke girip çıkkanda tıngsayım da. Anan keyin tigi kızını adep, mintip, mıtıp, ya kaçan getet atenin ulam ele geleverevi de atat. Oşun için git. Ya tigi uğulunkına geçe barganımda gelinini gördün o adep balazın dünküldöp sabaygala tarı süyreyt, beri süyreyt. Oşo bizdi jaktırбай elet davuşka. Gittik bas. Ayılgala geteyli. Tınç. Aman el oşu ayıldır ol öyle. Çok andan göre Sen ayılçılağın toktosluğuna bu nesini görüp ötülekten. Andan göre ayılçılan jakşı emes mi? Ay avuşka, yürü andan göre. Bir jaş kezdi eskerip, park karalap, jakşınakay bolup ketip kalmaylı ayılga. Parklarında karma olup öyle sığıp koyuyor bizde. Kaça usta? Hırdagança. Hırdagança, Gelinizler anda biz sizlerge sonunu hırdap bereriz hazır. Manda biz aylыбызга кайталы, шаардагы улубузга чоң рахмат айталы, шаардагы улубузга чоң рахмат айталы, шаардагы улубузга чоң рахмат айталы. Бала чака ул кызды жаратканың колдосун, кагылайын апа
жетелешип бактын өмүр сүрөлү. Ден соолукта оорубай, сак саламат жүрөлү. Ден соолукта оорубай, сак саламат жүрөлү. Ден соолукта оорубай, сак саламат жүрөлү. Батыр чалым байлыгым, сен бар жыргап жүрөмүн. Картайды деп ойлоба, кыз кезиңдей сүйөмүн. Картайды деп ойлоба, жаш кезиңдей сүйөмүн. Картайды деп ойлоба, жаш кезиңдей сүйөмүн. Жазылған бақтың сесін гүл жайна. Картайды деп ойлобой, мурдагыдай сүй жайна. Картайды деп ойлобой, мурдагыдай сүй жайна. Картайды деп ойлобой, мурдагыдай сүй жайна. Карылыктын бактысын чогуу жүрүп көрөлүп, башка сүйөбүз дебей, бирибизди сүйөлүп. Башка сүйөбүз дебей, бирибизди сүйөлүп. Башка сүйөбүз дебей, бирибизди сүйөлүп. Жаны таң атат, күндөр өтүп баратат. Оорубасын көңүлдөр, өмүр өтөп зымырап. Ысык болсо сүйүлөр, күлкү менен таң атат. Жалгыз өмүр сүргөн чогуу жүргөн ырагат. Ысык болсо сүйүлөр, күлкү менен таң атат. Жалгыз өмүр сүргөн чогуу жүргөн ырагат. Кол чаап коюңуздар. Болсунбек Истакеев, Гүлжайна Атаканова. Маданияттын мыкты кызматкери. Гүлжайнанын жолдошу Темиш мырзага бир кол чаап коюңуздарчы. Мына караңыздарчы, кандай сонун роза гүл менен куттуктап атат. Сен секреттин баары саттың ғой калы. Иштеке болбойт. Темиш сага рахмат. Муну концерт бүткүчө бул Темишти ойнерге байлап койгонбуз. Чечпей тургула депчи. Bir kol çayıp koyunuzlarçı. Konser çaktı mı? Gelgen kadamыңыздарга разы болуңуздар. Үйүңүздөргө аман эсен жетип алыңыздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Бар болуңуздар. Рахмат. Бар болуңуздар. Чоң рахмат, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Кайрадан сахнадан жолукканга чейин саламатта туруңуздар.